Assalamu alaikum dostlar, da bir жолу Кең Сары өзөндөн салам айтабыз. Чүй өрөөнү беде чабылып атат. Караңыздарчы, кырманга береке дейли эми. Анан аттар боюнча темабызды улантабыз. Мынакей Айбек Караев байкебиз. Да bir жолу Assalamu alaikum байке. Алейкум ассалам. Кандай жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Былтыртан бери тагыраагы быйылтан бери жастан бери ойлонуп жүрөм. Келечек командасынын ортосундагы атым не болор экен депчи. Себеби БТР деген атыңар бар эле, өтө жакшы өзүңүз минип жүргөн. Ал сатылып кетти. Анан ушул атты алыпсыздар. Ошол боюнча айтып өтсөңүз эми. Эми бардыңыздар билгендей эле, буга чейинки ойногондо биз БТР менен ойноп жүргөм. БТР аябай жакшы ат болчу. Биз качан түптөлүп баштагандан баштап ошону үйрөндүк. Мен дагы үйрөндүм, ал дагы үйрөндү. Жакшы ат болчу. Анан ошол сатылып кетти кийин. Анан өзүбүзгө ат тандаш керек болду. Кайрадан Ал ат эмнеге сатылып кетти ошол? Сиздерге тиешеси эмес, жок беле? Жок, аны өзүмкү эмес болчу. Башка бирөөнүкү. Сатылып кеткендиктен буну алдык. Буну алганда эми өзүбүзгө эле алдык. Может дагы башка бирөө алып келсек дагы эми көнгөндө может сатылып кетсе деген ойдо. Бул атты алып келдик. Бул ат жөнүндө айтсаңыз, аты эмне бунун? Бунун атын Фарык деп ат койдук. Анан чоң турнирлерге түшө элек азыр. Эмнеси боюнча тандап алдыңыз, эгер чоң турнирлерге чыга элек болсо? Буну тандап алганыбыздын себеби бул ат мындай буга чейинки жер улактарда жүргөн, Шалты айылында биздин достук командасынын оюнчусу Лазо деген өзүбүздүн бир тааныштарыбыз бар. Жана билесиңер, Лазо деген, Ильяс деген бала. Лазо деп коебуз. Ошол баладан көрүп, ошол бала бизге ушуну айтып, жер улактарда жүргөн улагын көрдүк да. Ошондо бул аттын чыдамкайлыгын, плюс жерге жакындыгы, анан путтары дагы бизге туура келди. Өтө чыдамкай, нападенияга дагы чуркай берет экен, еще плюс бири-бириге да жатат экен да. Анан ошондуктан буну тандап алдым. Канчага түштү аны сизге? Буну 5ке алдык. 5000 доллар алдык. Ооба. Азыр эми чоң турнирлерге катышпаса дагы, бирок азыр үйрөтүлүп жатат. Минилет. Азыр көп деле биз мына көлгө барганбыз 9-немеге, 21 мартка карата. Көлдө аябай Норузга бир жумадай ал жакта болдук. Анан кайра карантин башталганда мына кайра келгенбиз да. Ошол жерде аябай жакшы формага келген, дайындыктар күчтүү болгон биздин командада. Ошол оюнга кирбей калды ошо менен. Азыр БТРге жетет экенби, көрдүңүзбү, бир байкап көзүңүз? Эми дароо эле билсеңиз керек, мингенде эле бир салып көрүп. Мисалы мындай да, бир атты бир атка салыштырып болбойт да. Ар кимдин өзүнүн функциясы бар да, мындайча айткандачы. Анан ошого бул аттын жөндөмү башкача. Жатат, чуркайт, эми буйруса оюн чечет да. Биз көп аттарды алабыз, бирок оюнга барганда көп аттар жарабай калат да. Себеби оюндун, турнирдин ичинде жүрүш өтө кыйын да. Элдин алдында өзүн алып жүрүш, турнирдин ичине кириш, чоң турнирлерге көп аттар жарай бербейт экен да. Ошого буну эми пешене көрөбүз, жакшы. Негизи фундаменти бар, жакшы ат. Аябай скоросу да жакшы, ойнойт, казанга да сайлат, ушу бардыгы бар да. Анан келечек командасы жөнүндө дагы суроо берип кетейин. Былтыр жазда, эрте жазда бир турнирди уттуңар эле, Бишкектин 141 жылдыгы, 140 жылдыгы. 140 жылдыгын утуп, анан кийин кийинки турнирлерге катышпай калдыңыздар. Себеби эмне болду ошол былтыр көрбөй калдык силерди? Ооба. Былтыр эми ошол 9-майга катышпайсыңар, барбай калдыңар деп бизди 31-ине дагы ойноткон жок. Эми ал жагы ушундай болуп калды. Шартка байланыштуу биз даяр болчу, оюнчулар бар болчу, Оюнчулар бар болчу. Себеби көптөр баягы айтышып калды да, келечек командасы чачырап кетиптир деген да сөздөр чыкты. Жок, чачыраган жокпуз, бардыгы эле нормалдуу эле. Эми
Анча-мынча тоскоолдуктар болот экен, бирок ага карабай биз дайындалып, биздин 12 бала деле дайын, аттарыбыз деле дайын. Кудайга шүгүр. Кандай өзгөрүштөр болду анан акыркы жаңылыктардан айтып өтсөңүз Көкбөрүдө? Акыркы жаңылыктарыбыз көп. Бизде аттарыбыз алмашты, балдарыбыз алмашты. Бизге балдар көп, жакшы балдар келди азыр. Дагычы. Азыр биздики чындап мындай караганда биздин оюндун команданын балдары деңгээли мурдагыдай эмес деп ойлойм да. Себеби бизде тренировкада ар бир турнирде балдардын деңгээли өсөт экен да. Ошого бизде азыр Бактияр Жапакеев бар, бизге келген. Баку Талайбек уулу деген биздин жана Достук командасында ойноп жүргөн аябай мыкты балдар бар. Бакыт деген бала бар, Ак Суу командасынын капитаны. Анан Талантбек Таке деген бала бар, жана Бакубат Таласта ойногон. Ал дагы бизде. Анан калганы өзүнүн мурунку эле состав. Жакшы. Эми эмне дейбиз, ийгилик каалайбыз келечек командасына. Анан Тулпар Кейжи деп каналдын аты айтып тургандай, бул основном аттар жөнүндө да. Анан атыңыздын кичине эмесин көрсөтүп койбойсузбу? Күчүн дегенде анча-мынча болсо дагы кичине минип ары бери кичине чапкылап дегенде. Ооба. Келиңиз. Капшыңды коясың? Капшың. Не укасар, Sen şimdi. Elim boşalttım oğlum bırak. Фарух деген ат. Ооба, Фарух деп ат койдук. Буюрса, Тумшуктар карасаңыз мындай эми араб жылкыларына окшош кетет экен, ылдамдыгы дагы. Бул өзү кандуу жылкы. Өзү биз буну алганда ошол мурунку ээси ушул кандуу жылкы деп айткан. Бул көп азыр деле балдары болсо керек. Азыр негизи жаш эле. Кандуу жылкылар ошон үчүн акылдуу болот экен да, буларчы бат үйрөнөт экен. Анан bunun gülüktüğü de жақсы, қату çurkayt, тоқтойт, ошол эми. Буюрса оюндарда көрөбүз Кудай кааласа. Үмүт менен. Буюрса жылдызы жанып жакшы аттардан болсун. Рахмат анда Айбек байкесиге дагы. Сага да рахмат. Ийгилик. Чоң рахмат. Мына достор, Фарух деген атты да буюрса көрүп калабыз жакында. Жакшы ат экен чындыгында карасаңар. Спортик экени көрүнүп турат да. Коштошобуз анда достор. Кайрадан Сары Өзөндө чүйдүн кен коюнунда жолукканча дейли.